Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Биз Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Кербен шаарында турабыз. Кербен шаарынын мына бул Токтогул атындагы сейил багында. Мына ушул сейил бактын абалын бир көрсөтүп коелу дедик. Анткени мына Союз багында түптөлгөн сейил бак анча-мынча айланасы иреттелип тазаланган менен капиталдык ремонт өткөрүлүп, же болбосо заманбап ыңгайлуу шарты түзүлбөй жатканын айтыбыз келди. Мына шаардын сейил бактын кире бериш жери тазаланбай таштандылар, ташталып, жолдору дагы бир момундай ыңгайсыз болуп турган учуру. Мына бул жер балдар ойноочу аянтча сейил бактын кире беришинде эле моминтип желим өтөлкөлөр, желим баштыктар чачылып жатат. Уй аралап кеткен экен, моминтип уйдун дагы кыктары жатканын көрсө болот. Мына отургучтун жанында бул отургучту кайсы бир банк куруп сырдап койгон. Бул жагында да мына толтура таштанды желим баштыктар жатканын көрсө болот. А бул болсо балдар ойноочу жер. Айланасын решетка менен тосуп койгон экен. Решеткалар дагы монтип сынып чачылып жатат. Ичи толуп тура таштанды, мусор. Эч кандай жаңы курулган, эч кандай эч нерсе жок. Мына эгемендүүлүк алгандан бери бир дагы жакшынакай курулган аттракциондор жок. Бул болсо мына кыйшайып кулап калуу алдында турат. Мына ишкерлер айрымдар монтип алып келип орнотуп коюшкан. Кербен шаардык мэриянын мына сентябрь жакындап келатат. Мына сырткы көрүнүштө мына сырдап да койгон эмес. Балдар монтип бул жерде тиратып атышат. Аттарын жасып кеткен кээ бир тентек балдар мына толтура мусор таштанды. Таштандыларды карап тазалап койгон киши жок. Сейил бактагы жогорку тарабында мына момундай столдор да бар. Бул столдорду мен эсимде бар. Союз багынан бери биз бала кезден бери ушу турган мына столдор. А бул жагына мына 2 чумурда мектеп мугалимдери субботник кылышып, жогору тарабына мондай таштандыларды таштап салышкан. Бактын ичи момундай таштанды. Сейил бактын. Бул жерде мына өчпөс от Улуу Ата мекендик согушта курман болгондордун урматына өчпөс от эстелик коюшкан. Анын аркасында эле мына мондай таштандылар жайылып чачылып жатат. Мынакей сейил бактын көрүнүшү. Бул жагын көрсөң таштанды жерде жүргөндөй эле болот да, сейил бакта эмес.
Мына қараңыздар. Кіреберіс жерін biraz тазаламыш болған. Бирок бұл жағы толы тұра таштанды. Қураған бақтардағы алынған емесіне тұратына бұл қурап қалғанда бір топ уақыт болған. Не таштанды таштап атасыз, еже? Ушул жака таштайсыздар бу? Ошо кече уборка кылганда, организациялар уборка кылганда ошо жерге таштаптыр да. Эми таштатпаш керек фактылыйыз. Бул качантан бери эле жаткан таштанды го, көрдүңүзбү? Кече таштады. 2 күн болду. Тети бурчактарчы? Эми фактын директорун айтыш керек. Сиз ким болосуз? Мен ошо ишканадан келдим да. Кайсы ишканадан? Атаканалдан. Ошо уборка кылып, булар кече ташталды. Эми бул качан алынат эми булар, ким билет? Буларды качан алышат эми? Бул жерде болсо мына трансформатор турат. Эч кандай айланасы тосулган эмес. Балдар ойнойт бул жерде. Субботник кылдык деген менен моментип толтура таштанды. Желим баштыктар жер жайнап жатат. Сейилбактын кире беришинде дагы бир мына кураган дарак турат. Кураган шактар сынып алып койгон киши жок, караган киши жок. Эски кароолкана окшойт Сейилбактын. А бул жакта Сейилбактын бет маңдайында Аксу райондук мамлекеттик администрациясы. Биз азыр Сейилбактан чыгып, Кербен шаарынын борбордук көчөлөрүнө келдик. Мына светофор иштебей турат бир канча күндөн бери. Светофордун астына дагы токтотуп коюшкан машиналарды, пешеходдун жанына.